Ош шаардык ички иштер башкармалыгы блогер Улукбек Карыбек уулунун кармалышы боюнча билдирүү жасады. Милициянын билдирүүсүнө ылайык блогер Оштогу оорукананын эшигин талкалаганга жана дарыгерлердин ден соолугуна залал келтиргенге шектелүүдө. 23-жылдын 7-июлунда саат 14:35 Ош шаардык ички иштер башкармалыгына Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын башкы дарыгери Асанова кабар берген. Анда ал белгисиз журналисттер келип төрөт үйүндө уруксатсыз видео тасмага тартып жумушуна тоскоолдук кылып жаткандыгын билдирип, мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Аталган билдирүү ошол эле күнү Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн маалымат электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, ал жерде блогер журналист Карыбек уулу Улукбек жүргөндүгүн, аны төрөт үйүнүн кызматкерлери төрөт үйүнө киргизбей койгондугу аныкталып, ыкчам тергөө тобу тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бул фактылардын негизинде блогерге кылмыш жаза кодексинин 280-беренесинин бейбаштык белгилери менен кылмыш иши козголуп, блогер суракка алынып, андан кийин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Окуя боюнча тергөөнүн жүрүшүнө карап кошумча маалымат берилет. Бишкектин Төштүк тарабындагы суу тартыштыгынын айынан селекция конушунун тургундары Түштүк магистралды тосуп алышты. Мындай видео Короче Telegram каналына жарыяланды. Митингчилер жайдын башынан бери суу жок экенин айтышкан. Алар Акылбек Жапаровго кайрылышкан. Ал келип бир жумадан кийин суу берүүнү убада кылган, бирок суу берилген эмес. Түндө жол ачылып, бирок жергиликтүү тургундар суу ачылганга чейин кетпей тургандыгын айтышкан. Учурда атка минерлер менен сүйлөшүүлөр жүрүп канын кошумчалашты. Ысык көл облусунун Бостери айылында 2 эс алуучу парашют менен учуп бара жатып, чоң айланма аттракционго асылып калды. Мындай видео социалдык тармактарга тараган. Окуя кечээ 14-июлда саат 19:30 чамасында болгон. Парашют моторлуу кайык илинген. Анда болжол менен моторлуу кайыкта отурган адам рулду башкара албай калып, парашюттагылар айланма аттракционго илинип калышкан. Парашютта бир эркек адам жана бала болгон. Аларды куткаруучулар түшүрүштү. Алардын ден соолугуна эч кандай коркунуч жаралган эмес. Бишкек шаарындагы Жалгечи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен улгайган аял жашап жаткан үйүнөн чыгарылды. Ал үйүнөн милиция кызматкерлери күчкө салып чыгарууга аракет кылган. Өз кезегинде жашап жаткан үйүнөн чыгарылган аял бул боюнча президент Садыр Жапаровго бараарын айтты. Мени күчкө салып чыгарышты. Мен эми президентке барам. Чечсе ошол гана чечет. Же ошол жерге барып жатып алам, же ошол жерден өлүп чыгам. Башка эч нерсе айтпайм, деди үйүнөн чыгарылган улгайган аял. Ал ошондой эле үйүнөн чыгарганы келген милиция кызматкерлери жана сот аткаруучулар колун көгөрткөнүн айтты. Укук коргоо органдары бул боюнча азырынча маалымат бериши элек. Будапешт шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча рейтингдик турнирде кыргыз балбаны Айсулуу Тыныбекова алтын байге утту. Аталган турнирге 62 килограмм салмакта катышкан Айсулуу Тыныбекова финалда болгариялык күчтүү Билиана Дудова менен кескилген. Кылча ойнашкан беттештин жүрүшүндө кыргыз балбаны атаандашын 2-1 эсебинде утуп алды. Муну менен Айсулуу Тыныбекова 4-чү рейтингдик турнирде алтын байге утуп алды. Бул кыргыз курамасынын аталган рейтингдик турнирдеги алгачкы алтын медали болду. АКШнын вице-президенти Камала Харрис жердин жана келечек муундун келечеги үчүн жер бетиндеги адамдардын санын кыскартуу керектигин айтты. Бул тууралуу ал АКШда кечээ 14-июлда өткөн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча конференцияда айтканын чет элдик басылмалар жазышты. Биз таза энергияга жана электр транспортуна инвестиция салып, калктын санын азайтсак, биздин балдарыбыз таза аба менен дем алып, таза суу иче алышат, деген Харрис. Кийинчерээк Харрис туура эмес сүйлөп койгону белгилүү болду. Ал калк дегендин ордуна булгануу деп айтышы керек болчу. Сөзүн оңдолгон версиясы Ак үйдүн сайтында жарыяланды. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.